Саламатсыздарбы? Мен Чойбекова Сулайка Мухаммед Мамбетов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. 1989 жылдын 23 сентябрь Кыргыз элинин тарыхында өтө зор маанилүү окуя катары сакталып калды. Анткени ушул күнү кыргыз тили кыргыз элинин кыргыз мамлекетинин мамлекеттик тил статусуна ээ болду. Кыргыз тилинин тарыхы бул биздин элибиздин тарыхы. Дүйнө дастандарынын алпы манасты сактаган, ондогон улуу эпостор менен кенже эпосторду жараткан жана аларды ушул күнгө чейин өзек сактап келген кыргыз эли кыргыз тили жөнүндө кандай айтсак да жарашат. Биз өзү эне тилибизди коргогонубуз, мамлекеттүүлүгүбүздүн негизин, пайдабалын коргогонубуз. Эртеңки тил тагдырын кам жегенибиз, кыргыз элинин улут катары сакталышына жана толук кандуу өсүп өнүгүшүнө камкордук көргөнүбүз болуп саналат. Ал эми ушул кыргыз тилинин кечээкиси жана бүгүнкүсү деген суроого мен бир ушул тил боюнча бир кыскача жомок айтып кетейин. Тил падышасы жер шарын айланып баардык тилдерге байкоо жүргүзүп жаткан чагы. Тил падышасы адамдардын эң эле көп сүйлөп жаткан сөздөрүн тыңшап отуруп, ал тилдерди өзүнө чакырат. Себеби ал дүйнө эли сүйлөй турган ар улуттун адамдары бири-бирин түшүнө турган тилдин тандоосу керек эле. Падышага биринчи япон тили келди. Жапон тили дүйнө элдери менен тилимди сүйлөш керек деди. Себеби баардык керектүү куралдары, жашоого керектүү тиричиликтер менен менин тилимде жасалат деп өз тилинде айтты. Экинчи падышага Кытай тили келди. Ал болсо менин тилимде дүйнө боюнча көп калктуу адамдар сүйлөшөт деп өз багытын өз тилинде айтты. Үчүнчү англис тили келди. Ал жер шарынын жарымы менин тилимде сүйлөйт деди да өз багытын англис тилинде айтты. Төртүнчүсү түрк тили келди. Ал болсо менин тилим дүйнө тили болсо баардык мусулмандар чет тилдерди үйрөнбөй эле сүйлөй беришсе, бири-бирин жеңил эле түшүнөт деди. Бешинчи өзбек тили келди. Менин тилим абдан күчтүү тил. Менин тилим бал, ширин, таттуу тил. Менин тилимде сүйлөгөн адам башка тилде сүйлөгүсү да келбей калат деп өз тилинде айтты. Алтынчы орус тили келди. Ал болсо менин тилим эң байыркы тил. 1000 жылдык тарыхы бар. Менин тилимди сүйлөөгө баардык адамдар ашыгат деп орус тилинде сүйлөдү. Тил падышасы кайрадан колуна жер шарын алып, тилдерди дагы бир тыңшап көрөйүнчү деп отуруп калды. Бир учурда падыша бир тиле энени байкады. Ал тилене маанайсыз ыйламсырап жатканын көрдү. Дагы ал тилди чакырды. Падыша: "Сен кайсы тилсиң? Эмнегедир күчүң кетип, алсыз болуп бара жаткансың?" деп сурады. "Мен кыргыз тилимин" деди ал. Падышаны тегеректеп турган тилдердин айланып карап чыкты. Бул тилдер менин элимде көбөйүп, мен күндөн күчүм кетип бара жатат окшойт деп маанайсыз туруп калды да кыргыз тил өз жагдайын падышага айта баштады. "Кыргызбы? Же кыргыз тилин билбесе, кыргыз тилин тепсеп тентип тилдесе, кыргыз тили бир күн өлүп жок болот, ата сүйлөп баласына бербесе. Карап көрчү, жакын турган Ташкентти арданышпайт өз тилдерин билгенин. Орус, татар, казак, кыргыз баары бир сүйлөп турат. Келиңиз" деп. Өзбекче: "Мейлидечи. Тил көпүрө илим менен билимге, ашык дөөлөт жарбайт дейм канча тилди билгенге. Бирөөн дагы бурмалоого акым жок, сүйлөй берсин. Кыргыз болуп, орус, кытай, немисче. Эң негизи кайнап жатат көөдөндө, папа деген кыргыз уулун көргөндө"
үй бүлөдө кыргыз тилин укпаса, үйрөнөбү кыргыз тилин өлгөндө? Ойлоп көрсөм 300 улуу кыргызда ата бабаң сүйлөп келген кылымдардан кылымга. Эч болбосо 3 сөзүңдү үйрөнгүн. Ата, апа, мекен дегенди кыргызча, деди дагы. Ыйлагысы келип үн чыгарбай туруп калды. Анда тил падышасы: кыргыз тилинин урпактары эмне дейт экен? Кел аларды тыңшап көрөлү. Балким урпактарың маанайды көтөрүп беришер. Мүмкүн жаңылышып суз маанайда жүргөндүрсүң. Урпактары улам бирден келип эне тилин кучакташып, жылуу сезим тартуу кыла башташты. Ар бир урпага келген сайын кыргыз тилинин жүзүнө жылмаюу келип, бир өзгөчө кубанып, сүйүнүп жатты. Анда эмесе кыргыз тилинде көркөм айтабыз. 23 сентябрь тил күнүнө арналат. Эсенғұл Ибраев: улут болсом, тилим менен улутмун. Эй жарандар, эреендер, бектер жана берендер. Мейли баатыр, мейли бакыр, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бу жерге. Соболум бар, айта турган силерге. Bir ata jurt, bir асаба, bir ажоо бар бир элде. Анан муну билип ал, кулагыңа сырга кылып илип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача тили бар. Бирок билгин, бирден гана тили бар. Билгин муну, билип ал. Улут болсоң, эне тилин унуткандар. Чырмалышкан иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы, батышы бар. Чытырмандын кудайы биле эле эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы башталган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде сайраган бакасы бар. Кыргыз тилин кыргыз үчүн жаралган, кымбат баасын улутунан ала алган, биринчи эле апа деген сөз чыгып, билесиңби эне тил деп саналган. Жөнүндө макал каптарды айтып бермекчимин. Тил улуттун байлыгы. Улут болсун, тилин менен улутсуң. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт. Өнөр алды кызыл тил. Тилден балда тамат, ууда тамат. Тилден сөгү жок, бирок тилден көңүл сынат. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Кыргыздардын тил боюнча көркөмдөп, кооздоп, жакшы айткан ырларын уккандан кийин тил падышасы өзүнүн батасын берди. Кылым сүрөп кыргыз тили кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактарын жаш арчадай бүрдөсүн. Ишкананы кенен ээлеп, иш кагаздар сайрасын, көчөлөрдө эркин басып, көрнөктөрдө жайнасын. Бакчаларда байралып, окуу жайда окулсун, тоолуктардын өз тилинде токтомдор токулсун. Телеграф, телефондор сүйлөп турсун кыргызча, ата журттун эне тили аралашсын турмушка. Желбиреген желегиңдей жетсин колуң жылдызга. Амин.